тейлөө кызматтары боюнча сөздөр аябай көп, элде нааразычылыктар көп. Мына айрыкча Алмаз Акунжанович ушу министрлер кабинетине чоң мындай сын пикирлер айтылып атат. Кафе, ресторандарда тейлөөгө байланышкан бая пайыздарды алып, тейлөө бекер деген менен дароо ошол кафе, ресторандардын кожоюндары тамак аштын баасына ошону кошуп койду дейт. Ага акылдын деле кереги жок да. 10%, 15%ды кошуп койду, алар уттурган жок. А карапайым элдин чөнтөгүнө эч кандай бул таасир эткен жок. Ошон үчүн ушундай кадамдарды жасаарда мындай анализ кылып жасаш керек да, жөн эле жасап койбой. Мына ушунун маселени да караш керек. Бизде бүгүнкү күндө такси кызматы болобу, чач тарач болобу, кафе, ресторандар болобу, бүт бардыгы дүйнөлүк чоң ири борборлордон да ашып кетти. Баалар аябай кымбат. Эл аябай нааразы буга. Министрлер кабинети татыктуу иш алып барбай жатат бул боюнча. Министрлер кабинетин биз мына атайын ушул февраль айына чакырып, ушул маселелер боюнча биз парламентте карап угушубуз керек. Элдин үнүн ушул жерде биз ачык талкуулашыбыз керек. Нааразычылыктар аябай көп бүгүнкү күндө.